Салам достор, назарыңызда KGMG. Көк бөрү кино тасмасы көпчүлүктүн назарына коюлуп, ашыгып күтүп жүргөндөргө кубаныч тартуулады. Көрүүчүлөрдүн көпчүлүк бөлүгү тасманы оң баалап жакшы пикирин билдирсе, айрымдардын пикиринен алардын нааразычылыгы билинди. Негизги нааразычылык башкы ролго кыргыз актеру тандалып алынбаганы болду. Бул чыгарылышыбызда бул суроого жооп издеп көрөбүз. Казак актерунун тандалышынын эң биринчи себеби тасманы 15 миллион казак калкына жарнама кылуу. Бул жарнамадан жеке эле режиссер эмес, бүтүндөй кыргыз калкы пайда табары бышык. Тасманы өзүбүз көргөн бир тең жана өзгөлөргө көрсөтө билген бир тең. Анан дагы кыргыздын керемет жерлери менен ат менен бирге тоголонгон баатырлары өзгөлөргө сыймык менен көрсөтүүгө жарай турганы кубандырат. Дагы тасмага кеткен 30 миллион сомдук чыгымды жабыш үчүн көрүүчүлөр кинотеатрларга барып азыраак тыйыны менен колдогонду билиши керек. Бирок айрымдарыбыз элетте жашап, 200 сомубуз менен кыргыз киносун колдой албай келсек, кээ бирлерибиз акырына чейин тырышып, YouTube'га качан чыгат деп бекер кинону аялыбыздын 40 чыккандай эле күтүп жүрсөк, анан каражат кайдан чогулат? Ушул жерден кошуна көрүүчүлөрдүн кошумчалары ашыктык кылбайт. Кийинки себеби, дүйнөлүк практикада бардык эле багытта кадрларды алмаштыруу жолу жакшы жемишин берип келген. Кадрлар канчалык алмашкан, аралашкан сайын, ошончолук тажрыйбасы, фантазиясы, дүйнө таанымы кеңейип, чыгуучу продукттагы сапатын мыктылаган. Жана да башка улуттун актерлорун аралаштыруу башка өлкөлөрдө кеңири колдонулуп келсе, жаңы кыргыз киносунда эми гана башталып жатат. Бул болсо кино тартуунун жаңы бийик деңгээли башталды десек болот. Келечекте мындай көрүнүштөр бир гана көбөйөт. Анан дагы мындай тажрыйба кыргыз киносунда илгери колдонулуп келген. Наталья Арынбасарова сыяктуу башка улуттун өкүлдөрү Жамиля биринчи мугалим жана башка тасмаларды ойноп келген болсо, Сүймөнкул Чокморов өзбек, орус, япон тасмаларында башка ролдорду жаратып, жеке эле кыргыздардын эмес, өзгө улуттардын дагы сүйүктүү актеруна айланган. Кийинки себеп казак менен кыргыздын башын бир тасманын алдында бириктирүү десек болот. Кыргыздын душманы казак эмес жана казактын душманы кыргыз эмес. Казак туугандын ойногонун мактап, анын аркасы менен казак көрүүчүлөрүн тартууну жана мамилени оңдогондун ордуна ооз көптөрүп шилекей чачыратып, эмне үчүн кыргыз эмес, мен деле ойноп бермекмин, кыргыздар калбай калыптырбы, Манас Ниязов мыкты ойномок деп акылыбыздын тайыздыгынан керебеттеги сынчы болуп отурабыз. Башкы каармандан ашса ашып, бирок кем калбаган Назым Мендебайыров, Эмил Эсеналиев сыяктуу актерлорубуздун ойногону дагы мыкты болуп турат го. Бир казак актерунун аркасы менен кыргыз актерлору, кыргыз киносу бүткүл казактарга таанылышы жаман эместир. Манас Ниязов мыкты ойномок деген сөздөр тууралуу. Манас Ниязов мыкты көк бөрүүчү, бирок актер эмес. Ал эми тасма түшүнгөндөргө бир гана көк бөрү тууралуу эмес. Өлкөнүн өнүгүүсү үчүн ар бир өз ишин мыкты кылышы керек. Илимий академикти президент кылып, шопурду президенттин аппаратына алып келип, бизнесменди депутат кылып, ырчыны элчи же актер кылып отурсак, баарыбыз эле өз ишибизди мыкты аткарбай, мурдубузду башка жака сала берсек, Кыргызстан өнүгөбү? Өлкөнү өзгөлөргө таанытуу үчүн мыкты куралга жарай турган кино тарткан режиссерго ыраазычылык билдире албай, сын тага берсек, кыргыз киносу өнүгөбү? Өлкөнүн өнүгүшүн кааласак, өзүбүздүн акылыбызды, дүйнө таанымыбызды, билимибизди өнүктүрөлү, башка улуттар менен байланышты оңдойлу. Каналга жазылыңыз, тасма жакса баш бармакты көтөрүп коюңуз дагы, башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Бөлгөн убактыңыз үчүн ыраазычылык.